Подступная опасна, там все жжет, наоборот, он сильнее жжет, понимаете, тянуть надо. Они знают. Бишкек шаарынын Киев көчөсүнүн 207-дарегинде жайгашкан кабат үйдөн өрт чыкты. Кырсык катталган жерге барганыбызда тез жардамдын дарыгерлери өрттөн денеси жабыркаган адамга медициналык көмөгүн көрсөтүп жатышыптыр. Бул адам өрттөнгөн үйдүн кожойкеси экен. Можно им успокоительный дать? Gaz kayağında gaz. Kaysı komnatada gaz. Ayşe. Gir çaldın beni narrak. Ayak жағында. Жарык керекпи, жарык? Narrak gerek. Кана кайсыга керек жарык? İçine gerek içine. Дем алган менен Verses. Sındırmayın korkma. Мон. Ben kalarsınlar. Beş işler kaçırılmaysınlar. Çıksın bu oğlan. Korkmasanlar çıksın. Aman esenliyor bарды. Bilmem 3 kişi almıştı bu oğlan. Şu uydan be. Lan! Başka adam geldi başka! Yakta var mı? Başka adam geldi Фонарик. Фонарик. Gel bana geliyor başka ne? Мол албасың? Çapkanı sındır! Sındırma önce sındır! Zamok çap, zamok düzlü çap! Başka adam! Не, жарык менен карап турам, алар. Başka da gitti! Bir, iki! İşin, давай, жарык менен. Kotu! Жоқ ешкім. Çık bırak. Жоқ deme ешкім. Bütün жоқ ayakta. Mo uydu. İşin karap bana da. Жоқ ешкім ayakta. Gel topla. Мүмкүн чыгып кеткендир эшикке. Жоқ түтін жоқ buradan ayakta. Жок, буяктачы. Hey, yok dur! Жоқ. Мен даңқылдап шыққан башында келгенде эле бүт барын тең эшиктердин баарын даңқылдап шыққан. Жүрлө баспа бияна. Mo! 63 kimliği de sırttan sıra koyuş dedi. 63 Sındır, üstüne samuk kalmasın. Талқалама жөн. Жоқ ayakta. Onları çapsan samuk müz beni. Түтін жоқ дейм, бияқта өткен жоқ жөн тибе. Ертең аңа келсен жооп бересиң аны. Yok vermeyin. İçinde bir ölüp kalsan ne olur? Жоқ, Başı gelsin bedet falan. Соседний комнатада жоқ болғандан бияқта ант болған эле, братан койчу. Tüdü. Sen 5 yaşta 6 kişi durat, o şu çıkarıp koy. Ne oldu? İşte bana kaldı. Жоқ па ешкім içinde? Kaçın mı? Ya. Eşlik görünmüyor tamam. Bunu alacaklar. Bardağı da bunların içinde. Lan videonun içinde bir kişi de gel falan. Eşke. Гражданскийлер эшке чыгып атчы. Yok değil. Çıkıp bir sıra karab tekşeripsin ağzında. Ek bundan içinde kişi de baladı. Мен жаңы келгенде эле бүт баарына команда берген, бүт эшиктердин баарын даңкылдап. Өрт кырсыгы турак үйдүн 1-кабатында жайгашкан бөлмөсүнөн чыккан. Кырсык боюнча өз маалында өрт өчүрүү кызматы чакыртылып, жалын башка бөлмөлөргө өткүчөктү өз маалында чектөөгө алынган.
Өрт өчүргүчтөр менен тартип сакчылары ошондой эле айрым жашоочулар биргелешип бөлмөлөрдү кыдырышып, жашоочуларды сыртка чыгуусун айтып жатышты. Себеби биринчи кабаттагы өрттүн түтүнү 5-кабатка чейин көтөрүлүп, коридордо дем алууга мүмкүн болбой калган эле. Кырсык маалында алгачкылардан болуп келишкен Ленин райондук күзөт бөлүмү милиция кызматкерлери 30га жакын жашоочуларды коопсуз жайга алып чыгышкан. Четвертый этаж. Четвертый этаж чыгарды, да? Последний. Жоқ, ешкімге жоқ. Жоқ, бекмін қарап. Түнкү 1:15-те түшкөн вызов. Биз бияка 1:24-те жеттик. Келүүлө биринчи этажда однокомнатный квартира күйүп аткан себебинен боевой развертывание тартып, рукав тартып стол менен берки бетинен ачак чыгып аткан жагынан суу бердик. Соседний эшиктерди, үстүнкү эшиктерден эвакуация кылганга эки бала эшиктерди каклап элдерди эвакуация кылганга аракет кылдык. Ошол эле учурда өрттү да басканга ичинде киши калып калган жокпу, ичине звено киргиздик, ГДЗС. Ошо в общем 20 метр квадрат күйүп кеткен. Хозяйкасы эже травма алган, арты күйгөн. Скорый алып кетти. 30га жакын киши эвакуация болду. Соседний комнаталардан, үстүнкү этаждардан. Ушул подъездегилердин баары? Ушул подъездегилердин баары. Дагы 4 киши скорыйга салып алып кетишти. Түтүнгө уланган алар. Түтүнгө улангандар болду. Өрт толугу менен өчүрүлүп бүткөндөн кийин гана үйдүн ээси болом деген адам пайда болуп, ошол убакыттарда сыртта жүргөнүн айтты. Ал жубайы менен жашаган Батырды бир заматта гүлгө айланганына бирде кейисе, бирде өрттүн курчоосунда калган өмүрлүк жарынын тирүү калганына сүйүнүп турду. Мен ошондо эле жаш балдар, кемпирлер кача албайт, мен качып кетем жигиттер. Бир стол кемпир чал уже саат 9-та эле. Азыр кирсеңер, эки отурат, мен мындан качып аткан жерден отуруп койдум, отурдум. Эки кеңир билбейби бияк. Калаанын Бөкөнбаев жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишине жакын жайгашкан кабат үйлөрдүн жертөлөсүндө от жагылып, түтүнү үстүнгү кабаттарды каптагандыгы боюнча милиция чакыртылды. Жертөлөгө кирген маалда туруктуу жашаган үй жок, эки тургун төшөк жамын уктап жатышыптыр. Бөлмөдөгү көрүнүшкө караганда бул адамдар көптөн бери бул жайда баш калкалап келишкенин баамдоого болот. Караңгы бөлмөгө электр жарыгы коюлган, астыларында болсо эс алууга ылайыкташкан төшөнчүлөр төшөлгөн. Kaldım için açığını айтайын, çoğun жегет.
Ayşe toңуп калдым эшиктен келгенде ачылмайдан мен тоңуп калдым дейбечи. Сиздерге атайын үй бар, ошол жака барбайсызбы? Жок, барбайм. Эмнеге барбайсыз ал жака? Барбайм. Рахмат. Шаардык мэрия уюштурган атайын үй жокторго уюштурган. Чоң рахмат. Ошол жакта жылуу тамак берет. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Көрсө бул адамдар күнү бою сыртта суукта жүрүп, кечке маал жатар жерине келгенде кагаз кутуларды жагып, тамак бышырып жешкен экен. Жертөлөдө оттун түтүнү чыкчу түтүкчөлөр жок болгондуктан шыптагы тешикчилерден кабат үйдүн коридорун каптаптыр. Азыр ОДГ алып барабыз, дагы алып барабыз. Тургула чыккыла. Эртең мени алып кеткен университеттен алып кеткен участковый Руслан. Жүрүңүз дагы, туруңуз, ойгонуңла. Тургула. Бара албайм мен, эч жака бара албайм. Азыр менчи бара албайм, мен чарчап калдым, тети жүйөк жолунан бери келатыпчы. Бара албайм. Жакпай, унчукпай жатсаңар болмогун, эч ким унчукпай деле жүрөт эле. Бир айдан бери жүрөт болчу. Жок, биз мурун от жакпайт болчу, вообще от жакпайт болчу. Участковый деле келип көргөн. От жаккан эмеспиз. Келип кирпичтерди баа жерге неме кылып туруп от жагып тамак бышырып жеп. Ошондо от жагып тамак бышырып жеп аткан жерде биз келип калдык. Сиз канча жылдан бери көчөдө жүрөсүз? 15 жыл болду. Туугандарыңыз барбы? Туугандары бар, атан эметип кеткен. Каяка турат туугандарыңыз? Туугандарым Алайда турат. Аны келип айттым мен, өчүр деп, анан мен суу куюп өчүрүп таштагам. Мен от жаккан жокмун бул жерге, ачыгын айтайын. Даже участковый келип айткан, от жакпагыла бергиле депчи. Мен жаккан жокмун, вообще от жаккан. Сиздерге атайын үйлөрдү уюштурбады беле? Түндүкүсүн үшүп калбасын деп. Ошол жака барбайсызбы? Бүгүн бардык, айрда толуп калыптыр. Месте сурадык. Жай жок деді. Кийинчерээк туруксуз жашоочу, үйү жок, үч жаран жашоочулардын арызы боюнча милиция бөлүмүнө жеткирилген. Бардык. Толуп калыптыр, не кылайын? Ичсеңиз албайт да, ичтиңиз да. Жок. Ичкен жокмун, мен трезвый болчумун. Трезвый болчумун. Бул жүктү мага оштон балык бар деп жүктөшкөн да. 15 тонна балык, 2 тонна алма бар дешкен. Кандай деген? 2 тонна алма бар дешкен. Сиз жүктөлүп атканда көрдүңүзбү? Мен машинага эле перегрузка артын такап атканды көргөн эмесмин. Мен азыр бунун балык эмескен азыр ушул жерге келип туруп. Жүктөөнүн ишин таанып белеңиз? Ошол жүргөн таныбайт элем, ошо стоянкага барганда, биз стоянкада турганда айнымайт ошо. Бишкекке ипподром жанына келесиң деген. Бишкекке келгенде айтты, ипподром жанына айдап келди ошол жерге. Жүктүн кожоюну келди азыр? Жана келип кеткен. Аты жөнүн билесизби жүктүн эсин? Шайыр деген. Фамилиясычы? Фамилиясы. Сиздин аты жөнүңүз ким? Нурбекмин. Фамилияңызчы? Атырайым. Канча тонна жүк барабыз бул жерде? 15 тонна деген. 15 тонна балык деп айткан сизге? Ошол балыкка документ түзүлгөн беле? Жок. Документ жок деген. Негизги эле болобу ушундай документ жок жүктөрүп жүктөп? Биринчи жолу жүктөшүмүн. Ошто достуктан жана куралдар чыгат да жүктөр мененчи. Ошондон эле Бишкекке деген Бишкекке жүктөбүз, ошко калган ошо калат. Ошондой эле жүк экен деп жүктөп калдым. Ошторго документ берилбейт да. Балыкка да берилбейби? Балыкта документи жок деле ошондой эле берки оштор ошол эле документ жок окшойт деп келбедим. 2 сомдон сүйлөшкөнбүз. Ар бир килограмга. 15 тоннага төлөгөн. Төлөйм дегенде акча берген эмес. 30 миң сомго сүйлөшкөнсүзбү? Азыр эми бери келсеңиз бака.
Бул балык окшоп турабы? Бардыгы эле ушундай да? Өрдөк неде да бул? Өрдөктүн төшөктөрү ошондой. Буга чейин да ушундай жүктөрдү алып келдиңизби, өрдөктүн төшөктөрү? Мамлекеттик бажы кызматынын түндүк бажысынын аткезчиликке каршы күрөшүү бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери ири өлчөмдөгү өрдөктүн төшеттерин кармашкан. Алардын айтымында бул товар түштүк аймагынан Бишкекке базарга сатуу үчүн жүктөлүп келинген. 13 декабря, 8 часов вечера, сотрудника оперативной таможни «Север». 13 декабрга караган түнү түндүк бажысынын аткезчиликке каршы күрөшүү бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери бажы кызматынын борбордук башкармалыгы менен биргеликте аткезчилик жол менен өлкө аймагына кирген товарды кармады. Бул товар Кытай Эл Республикасынан иштелип чыккан канаттуунун төшеттери. Жалпы салмагы айдоочунун айтымында 15 тоннага жакын. Товардын тиешелүү документтери жок. Жүктү колго түшүрүүдө бизге мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын Ленин райондук күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери көмөк көрсөтүштү. Учурда жүктүн эси белгисиз болгондуктан эттер жүктөлгөн оор жүк ташуучу унаа бажыкананын короосуна киргизилет жана мамлекетке келтирилген зыяндар эсептелүүдө. Товарды колго түшүргөн тарап жүк ташуучу унаанын ачкычы жок болуп жаткандыктан дагы бир башка жүк ташуучу унааны чакыртып, төшеттерди жүктөмөкчү болушканда гана белгисиз адамдар ачкычты алып келип беришти. Аягында мыйзамсыз товарды жүктөгөн унаа тартип сакчыларынын коштоосу менен бажы кызматынын атайын короосуна жеткирилип, иликтөө иштери башталды. Все опечатано в присутствии водителя, сотрудника охраны и сотрудника таможенного органа. Бол эшикти ачай. Жалган сүйлөп эле кой анте. Апаң сүйлөп атпайбы? Сен атың ким? Айтсаң атыңды иним. Визит менен келди. Эжеке, сиздин үйдүн ичинде экенсиңиз буга атабыз. Эшикти ачып койбойсузбу, сүйлөшө эле. Сен мамаңды чакырсаң, мамаң үйдө экенин билем мен. Аччы эшикти. Бул чөнтөк телефонго тартылган видеону биздин программанын дарегине мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын Ленин райондук күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери жөнөтүшкөн. Окуя ушул жылдын 7 декабрында Арчебешик конушундагы үйлөрүнүн биринде болуп өткөн. Анда батирде жашаган жубайлар чырдашып, аялы күйөөсүн жүрөк тушка бычак сайып өлтүрүп, эч кимге кабарлабай бейкапар отура бергендигин көрүүгө болот. Эң өкүнүчтүүсү кандуу окуя үйдөгү 2 жаш өспүрүм кыздын көз алдында катталган. Sizimden anca ısıtıqoz tümele bir zarmısan berbe koy öyle tümele damanınızı çıkıyorsunuz. Nece? Güyomuş kalkta. Bilbey ben azraş bekleyin. Mas bayağı uyuyor. Albayla olsun. Kanday mas? Turguzça mas bu. Turguz abi. Kanday turguz abi. Niye onu okukan? Ne olgun kam o? Çekesinde mo kan emne kan. Baba maragı çuat kanın kuskan oşo. Ne de? Tigi kim? Uyda жаткан kim? Uyda жаткан? Papam. Papam Kim o? o? Turguz baysın var tepki. Turguz sikir. Canım sizi. Geç. Hadi be gir. Turguzçu. Ölüp kanı mes mi? Ya. Ben böyle mas bok geliyor. Kanday mas bol gözüne. Teyit kam net dedi. Bilbeyim. Ama artık bu işte gelgen de kan gelgen. Hadi start otoz эжеке сүйлөп коңуз, мына кириңиз. Я хочу. Siz çaldınız mı? Ha Ece. Bak эже siz çaldыңыз, эмне сага? Квартира сиздики. Kortestiki de. Ne hocam falan mı? Алдакта бычак турат. Çok.
자, уже болуп атыптыр. Жок, же болбойт.